Аялдардын бул каталыгын эркектер өмүрү кечирбейт. Алганга март, бергенге сараң. Мактоо сөздү, белек бечкекти, сүйүүнү ким эле жаман көрсүн. Бирок бул нерселерди алган соң аны кайтара билгенде жакшы. Бир нерсе алдымбы, мейли ал камкордук, сүйүү, сыйлоо болсун, анын кайтарымы болууга тийиш. Жашоонун мыйзамы ушундай. Аялдар да бул жагынан жигердүү болуп, күйөөнү мактап, анын кылган ишине ыраазы болуп турушу шарт. Ичиңизден тынып унчукпай койгон туура эмес. Жарпыңыз жазылып мактап турсаңыз, эркек үчүн бул чоң энергия берет. Сиздин ага болгон сүйүүңүздү жана сый урматыңызды, аны баалап турарыңызды ал билүүгө тийиш. Демек, ортодогу мамиледе баланс сакталышы керек. Сиз эркектен сүйүү, камкордукту алсаңыз, так эле ошондой сүйүүнү, сый урматты ага берип турушуңуз зарыл. Кызганыч менен кылычтагандар. Кызганыч аттуу оору аял затынын баарына эле тааныш. Бардык нерсенин чен өлчөмү болгон сыңары кызганыч да өз өлчөмүндө болгону туура. Ал тургай пайдалуу, бирок чегинен өтүп кызгана берүү бул жек көрүмчү адат. Кызганчаактардан эркектер акыры ажырашып тынышат. Аялдар бир нерсени туура түшүнүшү керек. Сиздин жигитиңиздин же жолдошуңуздун турмушу сиздин чөйрөңүз менен эле чектелбейт. Андыктан анын башка аялдар менен чогуу иштегенин, мамиле түзгөнү мыйзам ченемдүү көрүнүш катары эсептеп койсоңуз болот. Бош учурунда достору менен эс алууга укуктуу. Андыктан аны мындай учурда жайына коюу керек. Кылдан кыйкым табуу. Кылдан кыйкым таап, ар бир сөзгө анализ жасап, баарын жүрөккө жакын ала берген аял заты өзүнө да, ортодогу мамилеге да залал келтирет. Кайбир айымдардын ой чабыты ушундай күчтүү өнүккөн. Болбогон окуяларды элестетип, аны чындыктай кабыл алышат. Ал кечигип жатса эле башка аялдар менен жолугуп жүрөт деген жоромол туура эмес. Ар кандай кырдаалдар жаралышы мүмкүн. Мунун баарын туура түшүнүү кажет. Талапчыл айымдар. Айрым айымдар катуу талаптарды коюп, өмүрлүк жары ошол талаптарга жооп берген адам болушун каалашат. Мындай тигиндей сапатка ээ болушу керек деп тизме түзүп алышат. Бирок төгөрөгү төп келген адам таппай, кырдаал кыйындайт. Жашоодо адамдар кандай болсо, ошондой кабыл алып, жигиттин дагы кемчилигин кечирип, артыкчылыгын баалай билиш кажет. Эркектин көгү эр болсо, аялдын көгү жер болот. Дайыма меники туура деген айымдар дагы акыр түбү жалгыз калышат. Же мындайлардын айтканы менен болуп, жетегинде жүргөн күйөө да табылышы мүмкүн. Өз айтканынан кайтпаган кежир кыздар жакшы жигиттерден кол жууп калышат. Аял заты ийкемдүү болуп, кырдаалды байкап, кээде тилин тиштеп, айрым учурда өз оюнда бекем турганды билиши зарыл. Кээ бир айымдар жигиттер менин оюмду окуп турса деген мааниде аларга таарына беришет. Бирок эркектер табият андай эмес. Миңден бири гана аял затынын ички оюн туюнбаса, баары эле аны сезе беришпейт. Андыктан ой пикириңизди түз, ачык айтышыңыз керек. Мен күнөөлүү эмесмин. Эгер ортодо түшүнбөстүк жаралып, мамиле бузулса, демек эки тарап тең күнөөлүү. Албетте, мындай учурда ар ким өзүнүкүн туура эсептейт. Бул позиция акыры ажырашууга алып келет. Эки тарапта тең кемчиликтер болот. Мындай кезде эң жакшысы каталыкты моюнга алып, аны оңдоого аракет жасоо менен гана мамилени сактап калууга болот.